Чыныгы мусулмандар ушундай болот. Базарларда жүрөбү, жумуштарда жүрөбү, дайыма Кудайды эстеп жүрөт. Мына ушул да акылдуулук экен. Алла Таала эстеп. Мына кыямат күнү жүзүмө нур бере турган иш жасап атамбы, же жүзүмдү карайта турган иш жасап атамбы деп ар бир адам өзүн не берет экен, суроо берет экен. 5 күндүк дүйнөдө татыктуу өмүр сүрүп, татыктуу жашап өтүп кеткен жакшы экен. Эртеңки күнү кимдин баласы азыр башталды кайра. Баланча жерден үйлөнгөн атам десе ал ким экен дейт. Уурусу ким экен? Ата теги ким экен? Ким болуш элде мындай наалат албаган адам үй бүлө экен. Териштирип барып турандан кийин баш кошкондор башталды кайра. Ошол үчүн ушул жагында сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Ханафи мазхабында да ушундай. Мисалы бир атасы мусулман эркек, эки атасы мусулман кызга тең эмес дейт. Көрбөйсүздөр, бул ген аркылуу келет экен да, бул мусулманчылык, имандуулук делечи. Карабайсыздарбы? Бул биздин сөз эмес. Ханафи мазхабы фик китептеринде баарында ушундай. Бир атасы мусулман эркек бала, эки атасы мусулман, эки атасынан бери. Мурда башка динде болгон дейли айталы. Анын атасы, анын чоң атасы ислам динин карманып келген. Ошонун кызына тең эмес дейт. Көрсө бул сөйөктөн сөйөккө, кандан канга дагы эмне болот экен? Ген аркылуу өтөт. Бул мусулманчылык жагы. Ал эми берки адамгерчилик жагы, меймандостугу, же тескерисинче эч кимдин үйүнө барбайт дагы, анын үйүнө эч кимди, өзүнүн үйүнө эч кимди келтирбейт дагы. Ал маселелер өзүнчө. Көрсөздөр, ошондуктан бизде жакшы сөз бар. Айнанайын, бир пияла чай ичип, сыйлаша турган жерден куда күтөлү, бала. Жакшылап карап, анан чайлаша турган куда бололу. Анан келип алып, анан бири-бирибизди 5-6 жылда бир көрүшүп кое турган андай куданын кереги жок бизге деп сураган ошондон экен. Бир жамандыкта, бир жакшылыкта чогуу болуп, чогуу турган болсо, бул дагы чоң дөөлөт, чоң неамат экен да.